Эрежесиз уруш боюнча M1 Global уюмунда ийгиликтүү беттештерди өткөрүп, келечекте UFC'ни максат кылган Бусурманкул Абдибайит уулу бүгүнкү күндүн эң белгилүү кыргыз спортчусу тууралуу кеп салмакчыбыз. Алай деген каймана ысымга ээ болгон Бусурманкул 1993 жылы 23 февралда Ош облусунун Чоң Алай районундагы Чак айылында жарыкка келген. Бою 173 см, салмагы 66 кг. Машыктыруучусу Кенжебек Чекиров. Жетишкендиктери: эрежесиз уруш боюнча ВЕФ уюмунун экс-чемпиону, грэплингдин фила версиясы боюнча дүйнө чемпиону, Кыргыз өлкөсүнүн грэплинг боюнча 5 жолку чемпиону. Кыргыз мушкерлеринин ичинен биринчи болуп M1 Global уюму менен келишим түзгөн спортчу. Алгач 2017 жылы M1 Challenge 83 турниринин алкагында бразилиялык Диего Давила аттуу мушкери менен кездешкен. Беттештин экинчи раундунда каршылашы эрежени бузгандыктан кармаш токтотулат. Ошентип беттеш тең чыгуу менен аяктап, реванштык беттеш болоору жарыяланат. 2 айдан кийин кайрадан Давила менен беттешке чыгып, биринчи раунддун 4-мүнөтүндө эле каршылашын техникалык нокаут менен утууга жетишет. Бул жеңиштин аркасынан мушкерибиз M1 Global уюму менен 2 жылга келишим түзөт. Бул убакыт аралыгында Бусурманкул 6 мушташка чыгат. Талапка ылайык ал бул уюмдун расмий мушкери болгондуктан башка уюмдарда мушташууга акысы жок. 2018 жылдын башында Максим Дивничти жеңүүгө жетишсе, ушул жылдын ноябрь айында Занимбек Омаровду жеңип алды. Занимбек Омаров менен болгон беттеште Бусурманкул чыныгы күчтүү мушкер экенин далилдеди. Ал өзүнүн каршылашын мыкты күрөш чебер экенине карабай, бир дагы тейктаун жаратууга мүмкүнчүлүк бербеди. Бусурманкул тууралуу кызыктуу фактылар. Анын акыркы беттеши YouTube'да 330 000 просмотрду чогулта алган. Бул башка беттештердин просмотрларына караганда 20 эсе көп экендиги түшүндүрөт. Бусурманкулдун айтуусуна караганда, ал өзүнүн гонорарынын 20% тренерине, 20% менеджерлерине, 20% ата-энесине берсе, калган 40% өзүнүн үй-бүлөсүн багууга жумшайт. Баса өзүнүн үй-бүлөсү жөнүндө айтып кетсек, ал 2018 жылдын 2-апрелинде бойдокчулук менен коштошкон. Жубайынын ысымы Нестана, Ысык көлдүн түп районунан болот. Алайга үй-бүлөлүк бакыт каалоо менен мындан аркы беттештерине ийгилик каалайбыз. Алга Бусурманкул, алга Кыргызстан!